Нурпресстин маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы. Соц тармакта Ысык көлдөгү Аврора санаторийинин ашканасында таракандар жүргөнү боюнча видео тарады. Аны эл өкүлү Эрулан Кукулов тарткан. Видеодон ашкананын кир абалын, таракандар тамак ашка аралашып жүргөнүн кыскасы санитардык абалга жооп бербегендигин көрүүгө болот. Депутат буга чейин аталган санаторийге арыздануулар түшкөнүн, ошондуктан текшерип кетүүнү туура көргөнүн айткан. Бул видеодон кийин Аврорада жылына бары эс алып жүргөн жарандар кызматынын кымбаттыгын айтып нааразы болушууда. Жайы кышы дебей кардарлары көп болгон Авроранын абалы бул болсо, анда башка жактардыкы кандай болду экен? Тиешелүү органдар эми дыкат текшерүүлөрүн баштайт деген ишенимдебиз. Ош шаарында милиция кызматкери кармалды. Ал өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Ошто иштеген чет элдик жарандарга системалуу түрдө кысым көрсөтүп, коркутуп келгени аныкталган. Алардын жумушка уруксаты жок экенин билип туруп, милиция кызматкери алардан калкалоо үчүн деп ай сайын 5000 сомдон 20000 сомго чейин акча алып турган. Эгер чет элдик жарандар акчаны берүүдөн баш тартышса, айып пул салып, акыры депортация кылам деп коркутуп жүргөн. УКМКдан билдиргендей, Ош шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын аймактык инспектору, милициянын лейтенанты акча алып жаткан учурда кармалган. Өткөн чыгарылыштарыбыздын биринде Талас облусунун Айтматов районунун Кызыладыр айылында болуп жаткан үй талаш маселесин көтөрүп чыккан элек. Укмуштуунун төөсү жорго дегенде колубузга тийген документтерге саресеп салып отуруп, Талас облусунун сотунун жарандык иштер боюнча Боронбаев төрагалык кылган соттук коллегиясынын 2018 жылы ноябрь айында соттун курамында судьялар Эстебесов, Султаналиев болуп чыгарган чечиминде мурдагы Кара Бура районунун Кызыладыр айылындагы Кыргызстан 50 жылдыгы көчөсүндөгү номер 3-үйдүн 23 Батири Кожобеков Анарбек Сартбековичтин менчиги деп табылган. Батир көз көрүнө бардык документтери турса дагы орто жолдон чыга калган Алишерова Чойбаланын пайдасына чечип берген. Иштин чоо жайын билүү үчүн Анарбек Кожобековдун адвокаты Такем Молдакуловго кайрылдык. Бул жерде бир топ кызыктуу окуялар чыгып жатат. УКМКнын төрагасы биз сыйлаган Ташиев Камчыбек Кыдышаев айткандай, соттордун мыйзамсыз чыгарылган чечимдери четинен калкып чыга баштады. Муну мен оозумду толтуруп айта алам, себеп дегенде именно ушул үй боюнча Талас облустун соттук коллегиясынын 2018 жылы ноябрь айында чыгарган чечими толугу менен мисал болуп бере алат. Афган согушунун ардагери Кожобеков Анарбек Сарпековичке Афганистан согушунун катышуучусу ардагер деп Кыргызстандын 50 жылдык атындагы көчөдө үй бөлүнөт. Ошол эле учурда ошол үйдө, ошол эле кабатта Алишеров 70ке үй бөлүнөт. 70 өзүнүн үйүн сатып жерет. Сатып жеретте, бирок 2014 жылы Кожобеков Анарбекке Кара Бура райондук сотунун Чокоев төрагалык кылуучу чечим менен менчик ээси кылып таанып, менчик ээси болуп калат. Арадан бир топ жыл өткөндөн кийин кайдан жайдан экени белгисиз Алишеров Чойбала аттуу айым чыгат. Үйдү талашып баштайт. 2018 жылғы Талас облус соттук коллегиясынын чечимин карасак, аябай бир кызык материалдарга күбө болобуз да. Себеп дегенде сотко катышкан ошо Алишерова Чойбала айымдын өкүлү болгон биздин коллегабыз Эдигеева кайдан жайдан экенин билбей, бул Батирге ордер жок деп айтат да, ордер жок. То есть Кожобековдун алган үйүнө ордер жок деп. Мына ордер биздин колубузда турат. Кожобеков, Анарбек, Сарпеков деп жазылып турат, черный по белому. И тем более bizde түп нускасы бар. А бул жерде болсо Алишеров 70ке бөлүнүп атат, 68-чи. Мына экөөсүндө да эки ордер бар. Бирок эч качан бир адамга эки жол үй берилбейт, эки ордер берилбейт. То есть бул жерде действительно орусча айтканда фальсификация документов деп, тиги жеңишинен бар турган ордерди жок деп чечим чыгып кеткен. Алагушту атынан атайлы дейбиз. Мирлан Боронбаев, Эстебесов, Султаналиева курамында болгон Талас облустук соттук коллегиясынын 6 ноябрдеги 2018 жылы чыккан чечими бул толугу менен мыйзамсыз деп эсептейбиз. Себеп дегенде ошол ордер жоктугуна булар негиз кылып алып чечим чыгарып койгон. А бизде ордер турбайбы мына? Ордер турат, протоколу да бар. Именно Кожобеков Анарбек Сарпековичке бөлүнүп берилсин деген.
То есть bu yerде чистая фальсификация. Бұл bir, екіншісі Алишеров 70, марқұм, конечно, мына өзіне тиешелі болған батирді сатып жіберіп атады. Мына договор купли-продажи дейді. Алишеров 70, Жапаров Тоқтосын атты мырзаға бұл квартираны сатып жіберіп атады. Қызық нәрсе, өздеріне бөлінген батирді сатып жіберіп, башқа біреудің батирін талашып атады. А талашқаны действительно мыйзамсыз екенін біліп тұрып, соттық коллегия чечим чыгарып беріп атады. Жеңішінен деп айтсақ толығымен болады. Ошон үчүн эми азыр бұл боюнча биз тийиштүү органдарга кайрылып жатабыз. Эмнегедир Кожобековдун өкүлү Токтогул, Раманкул документтерин бар топ-топ орусча айтканда черный по белому көрсөтүп жатса да баары макул болот да, чечилетін кезге келгенде эмнегедир белгисиз себептер менен токтоп калып жатат. Азыр эми баягы эле ишенгенибиз УКМК биз жазуу түрүндө арыз менен кайрылдык. Менимче УКМК акты ак, караны кара деген чечим чыгарат. Не чечим чыгарбай коюшу да мүмкүн эмес, потому что бардык документ биздин колубузда турат. Мына Кожобековге берилген ордерди 38-ордер биз каяка катабыз? Ордер менен Кожобековге берилсе бул батыр кайда кетип калды? Ушундай бир кызыктуу, муну мыйзамды рейдерлик жол менен деп айтабызбы? Же ачык соттун бир тараптуу чечими дейбизби? Орто жолдо Кожобеков үйсүз калып атат, а Алишерова Чойбала, то есть Алишеров 70-тин жубайы эми өз батирин сатып жиберип, башка бирөөдүн батирине кол салып атат. Соттордун жардамы менен. Буга чейин реабилитациялык борбордо бейтаптарды аяосуз ур-токмокко алып жаткан видео тарап коомчулукта кызуу талкууга алынган. Анда ал күчкө толуп турган эркектердин бейтаптарды сабап жатканын карап туруу дагы мүмкүн эмес. Путь в жизнь аталышындагы бул борбордо аракечтик, баңгизатка жана башка зыяндуу заттарга көз каранды болгондорду дарылап жаткандагысы. Мындай ырайымсыз мамилени кандай адамдар кылып жатат десек, көрсө алар аталган борбордо мурда өздөрү дарылануудан өткөндөр экен. Ошондо алардын башына доо кеткенби, же өздөрүнө кылган мамилени бейтаптардан өч алып атабы деген ой келет экен. Алар жогорку медициналык билими жок. Аталган борбордун жетекчилигинин көрсөтмөлөрү боюнча жасалма психиатриялык процедураларды жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Ошондой эле бейтаптардын психикалык абалы өтө оор болуп турганда бекиткичтери бар керебеттерди, союл, кыйноочу аспаптардын түрлөрүн, электрошокер, оозун жабуучу каражаттарды колдонушкан. Андан тышкары баш ийбеген бейтаптарды караңгы бөлмөгө камап, 7-8 күн daarаткана жана жеке гигиена каражаттарын колдонуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан. Эң кызыгы, борбор бир бейтапка ай сайын 80 000 сом төлөм алып, бирок дарылоо ыкмалары жөнүндө маалыматты эч кимге берген эмес. Бизге жеткен маалыматтарга караганда бул борбор көптөн бери ишин алып келе жаткан. Ушул жерден мындай суроо туулат. Ошол коңшу жайгашкан мекемеби, тиешелүү органдарбы, же укук коргоо органдары каякты карап жатышкан, же сөзсүз эле УКМК аралашып жарыкка алып чыгышы керек беле? Айтор суроо көп, жооп жок. Учурда майда чүйдө курстар өтө көбөйүп кетти. Ал жактан кээ бирлер чындап керектүү билимдерди берсе, айрымдары эптеп эле окутуу борборлорун ачып алган сыяктуу. Дегенибиз, Балыкчы шаарынын мэри Батырбек Жантаев шаардагы 2 бала бакчага рейд жүргүзгөн. Рейд учурунда биринчи бала бакчада мөөнөтү өтүп кеткен продукциялар табылса, экинчисинде азык-түлүктөр дээрлик түгөнүп жатканына күбө болгон. 2 бала бакчанын жетекчилиги тендерди уткан адамды күнөөлөшкөн. Биринчиси тендерди утуп алган адам мөөнөтү өткөн азык-түлүктөрдү алып келгенин айтса, экинчиси тендерди уткан адам продукцияларды алып келчү мөөнөтүнө кечиктирип жатканын белгилеген. Учурда тендер боюнча толтура курстар ачылган. Балким мындай көрүнүш ошол кыска мөөнөттө окуй калып, көп акча таба калам деп, тажрыйбасы жок эле жаран тендерден эптеп утсам экен деп арзан бааларды коюп, уткандан кийин мына ушундай көрүнүшкө алып келип жаткан жокпу деген ойду салат. Жаңылыктар ушуну менен акырына чыкты. Саламатта туруңуздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок.
темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто корголгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.